1 сентябрдан тарта кайсыл жол эрежесин бузган айдоочудан экзамен алынары маалым болду. Ички иштер министрлиги эгер билбей калса айдоочулук көйлөгү убактылуу алынып, айдоочу экзаменге жөнөтүлөт. Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузган айдоочуларды кайрадан экзаменге жиберүүнүн тартибин иштеп чыкты. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда төмөнкү эреже бузуулар үчүн айдоочунун билимин жеринде текшерүү сунушталууда. Тыюу салынган бузукунан айдоо, номери жок же аны жашырганга аракет кылгандар, ыйгарым укук органынын унааны токтотуу талабына баш ийбегендер, белгиленген ылдамдыктан ашыргандар, светофордун кызыл жарыгында же жол тескөөчүнүн тыюу салган белгиден өтүү, тротуардан же велосипед жолдору менен айдоо, коомдук транспортко жол бербей коюу, машинанын атайын дарылдатып алуу, каршы тилекеге чыгып айдоо же туура эмес маневр жасоо, авто ээн баштык, эреже бузуп бирөөнүн мүлкүн же инфраструктураны бузуу, эреже бузуп бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирүү, мас абалында унаа айдоо же мастарга машинаны айдатуу, унаанын конструкциясында каралбаган жабдуу, чаптама жана башкаларды уруксаты жок орнотуу, кооптуу жүктөрдү ташуу эрежелерин бузуу, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузуу. Ушул эрежелерди бузган айдоочу токтотулуп, эрежелер суралат. Эгер билбей калса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, айдоочу экзаменге жөнөтүлөт. Аны 60 күн ичинде тапшырбаса, айдоо укугунан убактылуу ажырайт. Ал эми эреже бузуулар камера аркылуу катталса, машинаны айдап жүргөн айдоочу өзү экени далилденсе гана экзаменге жөнөтүлөт. Эртең Оштон ажылык сапарга алгачкы топ жөнөп кетет. 21 майда кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу Ош Медина багыты боюнча Сауд Арабияга жөнөп кетет. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Зыяратчыларды узатууга муфтий Абдулазиз Закиров жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Ал эми Бишкек-Жидда багыты боюнча алгачкы учуу 24 майда аткарылып, 29 майга чейин созулмакчы. Беле кетсек, быйылкы жылы 6060 жаран ажылык сапарга жолдомо алган. Аларды 139 өкүл жетектеп барышы күтүлүүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбатка деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге о деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. УКМК Соль баңгизаты Орусиядан Бишкекке жеткирилип турган. Бишкекте синтетикалык баңгизаттарын жеткирүүчү эл аралык каналга бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бишкек шаарынын аймагында Соль тобундагы синтетикалык баңгизаттарды жеткирүүнүн эл аралык каналына бөгөт коюлду. Операциянын жүрүшүндө 2 Кыргызстандын жараны кармалган. Алар баңгизаттарды сактоону, таңгактоону, жакынкы чет өлкөлөргө, андан ары ташууга даярдыкты камсыз кылган складты уюштурушкан. Тактап айтканда 2 килограмм соль баңгизаты Орусиядагы жеткирүү кызматтары аркылуу тиричилик техникасынын ичине жамынып алып келингени аныкталган. Партиянын бир бөлүгү Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасынын айрым аймактарында сатууга, калган бөлүгү Өзбекстанга экспорттоого арналган. Учурда мыйзамсыз аракеттерге катышкан башка адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Путин америкалык лидер Дональд Трамп менен телефон аркылуу дагы байланышты. 19 майда Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын лидери Дональд Трамп менен телефон аркылуу экинчи рет сүйлөштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, эки өлкөнүн башчыларынын баарлашуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Баарлашуунун негизги багыттары: Орусия согуштук аракеттерди токтотууну жактайт, бирок тынчтыкка карай эң натыйжалуу жолдорду иштеп чыгуу зарыл. Тиешелүү макулдашууларга жетишилгенде Украина менен ок атышпоо мүмкүн. Путин Трампка Москва менен Киевдин ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону колдогон үчүн ыраазычылык билдирди. Стамбулдагы байланыштардын кайра жанданышы тараптардын туура жолдо экенин көрсөтүп турат. Трамп Орусия Украинадагы кризистин тынчтык менен чечилишин жактарын белгиледи. Ошондой эле Владимир Путин Трамп менен болгон маек маңыздуу, мазмундуу болгондугун билдиргендиги маалыматта кошумчаланган. Айта кетсек, 19 мартта Трамп Путин менен телефон аркылуу баарлашкан. Мындан тышкары Стамбулга орусиялык жана украиналык делегация чыр-чатактын алкагында сүйлөшүүгө барган. Балыкчы шаарында фура менен жеңил унаа кагышкан, кырсык катталды. Бул туурасында окуянын күбөлөрү билдирди. Күбөлөрдүн айтымында 19 май күнү саат кечки 19 чамасында Далдаева көчөсүнөн Аманбаева көчөсүнүн чыга беришинде кырсык катталган. Аманбаева көчөсү негизги жол болгондуктан чоң жүк ташуучу Volvo үлгүсүндөгү фура өтүп бара жаткан. Ал толук өтүп кеткиче Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаа фурага кирип кетиптир. Ошондо фуранын арткы дөңгөлөгү Mercedes-Benz унаасынын маңдайын, капот бөлүгүн тебелеп кеткен. Фуранын өзү анча зыян тарткан эмес, абалы жакшы. Ал эми экинчи унаанын тамтыгы чыгып калыптыр. Унаанын ичиндеги адамдар жакшы деп билдиришти күбөлөр. Туркияда музыка чыгарган унаа жолу ачылды. Туркияда музыка чыгара турган унаа жолу ачылганын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Мындай долбоор Анкара менен Эски шехирдин ортосундагы трассада ишке ашырылган. Ал эстетика гана тартуулабастан коопсуздукту алдын алат. Музыканы угуу үчүн айдоочу сунушталган ылдамдыкты сакташы керек. Бул өз кезегинде кылдаттык менен айдоого өбөлгө түзөт. Бийлик бул долбоор ийгиликтүү ишке ашса, өлкөнүн башка жол тилкелерине да пландалышы мүмкүн экенин билдирген. Сиздин оюңузча Кыргызстанда да ушундай унаа жолу керекпи? Булак супер кежи. Камчыбек Ташиев 10 миллион болушубуз керек. Келиндериме да төрөгүлөө деп айтам. Биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддагы эне жана баланы коргоо борборунун ачылышында билдирди. Мен үйдөгү келиндериме айтам, төрөгүлө. Азыр төрөбөсүңөр, кемпир болгондо төрөйсүңөрбү деп. Өмүргө келип, аял киши болгондон кийин өзүнүн милдетин аткарып, көп балалуу болуп, элдин санын көбөйтүш керек, деди ал. Булак Серепкежи. Депутат Бишкек Токтом жолундагы жумушчулардын иштебей эс алып жаткан видеосун жарыялады. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Болот Ибрагимов Бишкек Токмок трассасын реконструкциялоо участогунан жол жумушчулары өз милдеттерин аткаруунун ордуна көнүгүүлөрүн жасап, объектте эс алып жаткан видеону жарыялады.